Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөрү. Кыргыз премьер лигасынын 5-туру жыйынтыкталды. Демек биз дал ушул 5-турдагы оюндарды талкуулай турган учурга келип жеттик. Студияда мен бүгүн Эркин Абдуллаев жана ошондой эле менин кесиптешим Адилет Керимбек уулу. Андан сырткары бүгүнкү кадырлуу коногубуз про категориядагы Африканын про категориясынын машыктыруучусу жана ошондой эле улуттук курама команданын убактылуу машыктыруучусу болгон Алай, Абдышата, Илбир сыяктуу командаларда, олимпиадалык команда, жаштар курама командасында башкы машыктыруучу болуп жүргөн Мирлан Эшенов. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Мирлан мырза, ошентип бүгүнкү талкуубузда дал ушул 5-турда кызыктуу оюндарды, оюнда кызыктуу учурларды бир сыйра эске салып, аларды сиз менен чыныгы адис катары ушундай пикир алмашалы деп атабыз. Жалпысынан айтып өтсөңүз, 5-тур кандай өттү, эмнелер эсте калды, эмнелерди баса белгилеп өтсөк болот? Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчиден, азыркы 5-турдун астына футбол кандай өнүгүп жатканын айтып кетейин дедим эле, кандай тенденциялар пайда болуп атат. Бизде биринчиден инфраструктурабыз өнүгө баштады. Анын ичинде газон, суу куйула баштады. Оюндун мындай темпи көтөрүлдү десек болот, мурунку жылдарга салыштырма. Экинчи болсо VAR системасы кирди. Көргөндө 3-4-турга чейин көрүп жатасыңар, канча деген кызыл айып кагаздар көрүнө баштады. Ар бир мындай сүрүлүп топту алуу же подкат деп коебуз орусча. Ошолорго баарына кызыл карточкалар көп берилип атат да. То есть могу инфраструктура, могу VAR системасы футболду баягы Европага салыштырма уже жакшы болуп келатат дегеним да. Жакындатты Европага. Жакындатты. Анткени мындай айтат да, бизде курама команда зарубежге чыкканда билесизби канча деген кызыл карточка алчу. Анткени жанакынтип сүрүлүп топту алып, азыр тенденция деген көп подкаттар эме жасабай калышат да. Ошолорду токтотуп, скорость да катуу болчу, анткени суу куюлуп ошондой аянтчаларды ойночу да. Анан кичине футбол интеллектуалдуу болуп баратат да. Анан кечки прожекторлордо ойноп баштадык. Мурун болсо биздин курама командабыз прожектор менен ойночу. Анан балдарыбыз кыйналчу. Баягы күндө ойночу эле, азыр болсо прожектор болуп кичине балдар көнө баштады. Анан дагы айтсак, мурун баягы жылдар алсак, күйөрмандарыбыз аз болчу. Азыр күйөрмандар кичине толуп, баягы ар бир оюнчубуз мындай айткандай ответственность алып, өзүнүн максималдуу күчүн көрсөтүп ойноп жатышат да. Ушундай тенденциялар кичине болуп жатат. Анан мага кичине жагымдуу болгону биздин калыстарыбыз жакшы оюнду алып баратат. Оюнду көрсөң да калыс көрүнбөйт оюнчуларда. Анан кандай десем, башка өлкөдөн келген оюнчулар көп болуп атат. Ошол менен кызык болуп, чемпионатыбыз 14 команда менен мындай кызыктуу бир шоу болуп атат десем болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай чындыгында эле 5 тур өттү. Мына 5 турдан кийин алгачкы жыйынтыктарды мына ушундай сиз айткандай эле Мирлан мырза чыгара берсек болот. Өтө кызыктуу өтүп баштады. Жана командалардын көбүшү дагы эң негизги факторлордун бири жана 5-турдук оюндар дал ушул Бишкек шаарындагы Улуттук футбол академиясында Алга жана Алай беттеш менен орун алды. Жана Алай буга чейин лидерлик сапта 4 жеңиш менен келе жаткан жана эң быйылкы сезондогу конокто өткөргөн алгачкы беттеши болчу. Жана бул беттештеги азыр голдорду көрсөк, оюндагы урунтуу учурлар мына дал ушул Алга Алай беттеш менен башталды тур. 70 жылдан ашып калды эки команданын түзүлгөнүнө. 47-52 жылдары, албетте 50 жылдары түзүлгөн. Бул өтө ышкырык жаңырар менен биз курамдарды тааныштырабыз. Мына ышкырык жаңырды ушул жерде Роман Яловенконун чыгар. Азыр жекеме-жекеге чыкчудай пас берүү керек болчу. Пенальти. Буга кем карасаңыздар? Билбейм, көрдүңүздөр мен. Байбол Эрмеков гол киргизди. Дарбазачы Мирзахит Маматхонов башка жака секирген болчу. Ал эми Байбол ал карама каршы тарапка топту узатты дагы ошентип алтын утtu 2-1. Бирок ошондо жеңилип калган. Экинчи голду
Байбол Ермеков ошентип ал пенальтиден киргизип жатат. Азыр болсо Мухаммадали Турсуновдон Жамшит ал чабуулга аралашканда дайыма кур чабуулдар орун алышы ыктымал. Жамшит Кабуловдун бутун басып кетти жана сары кагаз бул айпаяктын ичинде, андыктан пенальти. Есеп саны теңелип калышы ыктымал. 55-минутта жана гол. Топку өйдөлөтүп тепти Рамин Ахмадов. Ошентип алайдын көрмандары да көп сыяктуу бул Улуттук академиянын трибунасында. Топ өйдөлөп бара жатат. Ал жака оюнчу жетат. Ошондуктан Кыргыз премьер-лигасы азыр буту чалынып кетти. Пенальти. Буту артта калып калган болчу. Мына карасаңыздар, ушул жерде предрак чечет. Дарбазачы уруксат берилди. Жана сокку гол. Алай алдыга сурулуп чыкты. Алганын бир голуна, пенальтиден бир голуна Алай ошол эле пенальтилерден эки гол менен ошондо дубль жасады Рамин Ахмадов. Карасаңыздар, каршы эркинден кармап койду. Оң канаттан Исмаил Абдурахманов. Негизинен ал алмашууга сонун кирген болчу дегенче финалдык ышкырык. Медербек Тайчиев 1-2 эсебинде бул беттешти ошентип токтотту. Мына ошентип бул беттеште 3 пенальти коюлду жана бул беттеште эмнени байкадыңыз? Башкы калыс негизги каарман болуп кеткен жокпу? Деги эле бир оюнда 3 пенальти коюлушу жана оюндун жүрүшү кандай болду? Кандай пикирде калдыңыз? Жана жаңы эле айтып алдык беле. Мындай калыстар көп байкалбайт депчи, бирок дал ушул оюн буга туура байкалды. 3 пенальти менен. Бирок оюн өтө кызык болду. Көп алгада да көп кандай десем XG болду. Көп моменттер болду киргизгенге, бирок алар ошо киргизе албай калды деп ойлойм. Экинчиден болсо пенальтини көрдүңүз, айтканда по правилам эле болду. VAR системасы да жардам берип, эми бул жерден Алайды алсак биринчи меселе келатат. Мен оюмча 15 очко бул жөндөн жөн эмес. Биринчиден тандоо системасын жакшы оюнчуларды алган, 11 иностранец алыптыр. Айтып кетсек, Анжижандын капитаны келиптир. 2 жакшы оюнчусу бар экен, Азербайжандан экөө ортодо ойноп жүрөт, ошо системаны кармаган. Анан баягы штабын карасаңар, штабы да чоң, тажрыйбалуу машыктыруучулар бар экен, Тажикстандан бар экен, Өзбекстандан бар экен. Анан баягы психология жактан күчтүү команда деп ойлойм. Анткени биздин Маматов Бакыт мырзабыз өзү кандай десем катуу психолог, команда катуу дисциплинаны кармайт. Анткени чемпионаттын башталышында ушундай түрдө команданы кармап, ушу башка командалар баягы эмеде болуп атса, ылдыйда болуп атса, ушул менен чыгып кетти деп алдыга депчи. Жөндөн жөн эле бул 2-3 очко бул оюндан алган жок да. Алга жөнүндө айтып кетсем, эми азыр акырындан стабилдүүлүк келтет. 4-чү турда ничек ойноп калышты. Азыр мына кичине 2-1 ойношту деп ойлойм, жакшы эле ойношту. Бирок булар чемпионат Азиядан кийин бир аз өзүнүн калыбына келе албайт деп ойлойм. Анткени аяктан келип эс алган жок да буларчы. Азыр менин оюмча 5, 6, 7 турда кичине өзүнөн оңдоп кетет деп ойлойм. Айткандай закономерный эле счет болду деп ойлойм. Ошондо Испанияда окуу машыгууда жүрдү, андан кийин Азия кубогуна катышты. Түз эле келип чемпионатка кирип кетишти дагы. Ошондо физикалык, психологиялык, эмоционалдык абалдар ушул туш келип калганды кандайдыр бир себеп болду деп ойлойм. Туура айтасыз, ушул бир факторлор болду. Ошондой эле бул беттеште дубль жасаган Рамин Ахмедов бул Азербайжан оюнчусу болчу. Жана беттештен кийин дагы суроо узаттык. Кыргызстан премьер-лигасы менен Азербайжан чемпионатын салыштырып көрсөк, анан биздин премьер-лигада физикага басым жасайт деп айтты да. Ал эми бизде Азербайжанда динамикалык футбол, ылдамдыкка басым жасайт деп атат. Сиз дагы буга чейинки тенденциялар тууралуу айтып өттүңүз. Ошол эмне үчүн биздин лигабыз физикалык күчкө басым жасап ойноп жатышат десек? Эми мында карап көрсөк, азыр 8-9 биздин командабызда мындай оюнчулар алмашып, аралашып атат да. Анткени командага мындай стабилдик, динамикалык оюн коюу үчүн кичине убакыт керек. Чемпионаттын азыр башталышы.
может бир ортосуна келип калганда может өзгөрүүлөр болот, кичине тактический мындай оюндарды көрөбүз деп үмүттөнөбүз. Азырынча демек бири-бири менен көнүшө элек, алар. Бири-бири менен көнү албай, баягы, например, мен топ алсам, тиги бири-бирибизди түшүнбөй калсам, мен кандай десем, бирөөгө паш топ бере албасам, астыга тебишим керек болуп калат да. Анан ошо мындай физикалык оюн, топту күрөшүш керек, алга күрөшүш керек. Анан бизге ошондой көрүнүп жатат. Ошон үчүн бизге бири-бирибизди түшүнүш үчүн кичине убакыт керек. Сиз деле ушундай комбинациялык футболдун өкүлүсүз деп ойлойм да. Анткени Барселонадан ал жакта жүрүп болжол менен ошол сыяктуу оюнду мындай сунуштага машыктыруучу катарчы. Демек, барып мүмкүн сезон ортолуп калганда бири-бирин түшүнгөндөн кийин биздин футбол мындан да коозураак болочу экен да. Болот деп үмүттөнөбүз, келет болуш керек. Андай эмесе 5-чи тур ушул оюн менен жыйынтыкталды. Алай бул жеңиш менен 5-чи жеңишине ээ болуп, лидерлик сапты кармоо болду. Конокто өткөрсө дагы, беттештен кийин дагы башкылаштыруучу биз үчүн алгачкы 30-40 мүнөт өтө оор болду деп айтып өттү. Чындыгында эле ошондой болду. Алга эсеп сандарын ачып алган болчу. Анан мына сиз айтып өткөндөй эле психологиялык жактан эриктүү мүнөз ушундай турат турбай. Демек, утулуп жатса дагы баары бир ушул оюндан 3 упай алып кетип жатат да. Мындай командаларды лидерлик команда десек да туура болот го, мына чемпиондук мүнөз деп дагы. Чемпион туура айтасыз. Чемпион болуш үчүн ушундай оюндардан 3 упай алып кетиш керек да. 3 алып кетиш керек. Негизги талапкерлердин бириби анда чемпиондукка алай? Мен оюмча, эме селекционный жагынан карасаңар, ошондой деп ойлойм, талапкерлердин бири. Анткени 5 оюнда стабилдүк 100% пайыз менен 15 чыга алышты. Алга тууралуу айтсакчы, 5 оюндан кийин эң акыркы орунда турат да. Сиз айтып өттүңүз жанагындай кээ бир факторлорунчу. Булар кайсыл учурга барып мындай өзүнө келип баштайт, же оюндун сапаты негизинен жакшырып атканын айтып өтөсүзбү, кандай? Биринчиден убакыт керек болуш керек. Азыр 5-чи тур болду. Анын тренери да жаңы келбеди. Алар өзүнүн баягы оюн философиясын киргизиш үчүн убакыт керек. Ал тренер да баягы балдар менен таанышып, уже ар бир баланын мүнөзүн, ар бир баланын эмнеге жагынан кыйын экенин, эмне жагынан слаб экенин азыр түшүнүп келатат. Стабилдүүлүк бир 2-3 оюнда бир 70% 11 киши составда ойноп келатат да. Ошо сиз ал команданы жакшы билесиз деген да. Анан бир нече жыл ал команданы баштырып калдыңыз. Ошол бир аз эле өзгөрүүлөр болсо результат берип баштайбы, кандай? Эми мен оюмча эмки оюндарда уже результат бериши мүмкүн деп ойлойм. Анткени айтып кеткендей 3 оюн кичине оор болду. Анан баягы 0-0 ойношту, 1 очко алышты. Экинчи оюнда лидерлер менен сиз айткандай 35-45 мүнөт астыга чыгып келаткан. Бир аз эми кандай десем, мындай психология жактан кой берип ишти. Анан ошо көрүнүп жатат, что акырын прогресс келатат депчи. Дал ошондой, анда кийинки оюнга өтө берели. Кан шаарында учурдагы чемпион Абдышата Ошму командасын кабыл алды. Бул беттеште жалгыз бир гана гол оюндун тагдырын чечип койду жана 1-0 эсебинде Кандыктар жеңип алды. Сезондо толук кандуу машыгуу жыйынын пландаган Абдышатан күйөрмандары көп. Өз командасынын алгачкы секундалардан баштап топ менен кысымдан чыгуу аракети азырынча ийгилик менен аяктаган жок. Эрболот Абаев борбор бөрүккө соккуга мүмкүнчүлүк барбы? Сок. Абдышата эсеп санын ачты. 7-чи мүнөт. Кандай кереметтүү сокку! Кандай кереметтүү сокку! Кандай кереметтүү аткаруу! Аны десек болот, бул мына режиссерлор бизге дайыр ирет. Рикельмен соккусун караңыздарчы. Тамай сокку. Эми мындай эпизоддо Максим Высоцкий эч нерсе кыла албайт болчу. Азырынча тагдыры чечиле элек. Топ менен учурда Ошмо. Ошмуда жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүк бар. Сокку! Кандай мыкты контур чабуул. Жана Андрей Сидоров. Пас. Жана бүттү. Зайнидин.
Эсеп саны бизде бүгүнкү беттеште 1-0. Бул кандыктардын экинчи ирет катары менен жеңиши Кант шаарында өзүнүн стадионунда өттү жана бирок оюнга көз чаптырсак, голдорду уюштуруу аракети, кооптуу абалдарды уюштуруу аракети өтө оор болуп жатат да. Бул жерде дагы оюнда эми түшүнүктүү болчу, Ошму конокто өткөрүп, Туюк коргонуу да бул беттеште өткөрөт. Бирок Абдыш ата мына топту көзөмөлгө, оюнду дагы жалпы көзөмөлгө алган менен мына бирок кооптуу абалды жаратуу, мына соңку пас деп коебуз да. Ошол аракеттер оор болуп жаткандай туюлуп жатат да. Буга кандай пикир айта аласыз? Биринчиден командалар жөнүндө айтып кетсек, Абдыш ата салыштырма Дордой же Мураска караштуу 70-80% оюнчулар алмашты. Аны биз түшүнүшүбүз керек. Эки оюнга жетишкендиги бул тренердин эмес, машыктыруучунун балдарды түшүнүп, уже ордуна коюп, оюнду түшүндүрүп, жакшы балдарга берип атканы. Анан сиз туура айтып кеттиңиз, эки башка эме болду да, оюн болду. Биринчи таймда башкача оюн болду. Кичине Абдышта бир доминация кылып, кичине бир 2-3 моменттер болду. Биринчи 6-чы мүнөттө Рикельме бразилец голун киргизип кетти. Экинчи таймда уже башкача оюн болуп, кичине Ошму доминация кылып кетти эмени. Оюнду өзүнө алып алды да. Анан бул жерде кандай десем, оюнду түзүш үчүн дагы айтып кеткенде убакыт керек. Азыр бир тайм жакшы ойноп атат, ошондон 60-70-80 мүнөт жакшы ойноп, астыда может Абдыш ата кичине жакшы прогрессивдүү оюну көрсөтөт деп үмүттөнөбүз. Ошмуну айтсак, эми Ошму күчтүү команда, мындай орусча айтканда цепки, кусачи деп коет. Анан алар азыр таблицада кичине жакшы результат көрсөтө албай атат. Бирок алдыда дагы оюндар бар, ал жерден может жакшы оюн көрсөтүшү мүмкүн. Менин оюмча, мына ушундай оюндарда азыр бүт толук жалпы командалардын баары эле легионерлерди алып келбеди. Бирөө Колумбиядан, бирөө Испаниядан, бирөө Бразилиядан алып келет. Анан ушундай беттештерде кимдин легионери кыйын деген болуп калды да. Кимдин легионери чеберчи, техникалык чеберчилиги өтө мыкты даярдыкта болсо, ошол оюнчу 3 упайды же болбосо оюндун тагдырын чечип кетип жаткандай туюлат да. Бул беттеште дагы мына дал ушул башкы чабуулчу Данин Талеш жаракатына байланыштуу чыга алган эмес. Анын ордуна Рикельме Соуза алыстан сокку узатып гол жаратып кетип атат да. Ал эми Ошмуда болсо жана Сидоровдун азыр кооптуу абалын көрүп алдык. Ушундай эпизоддор болуп жатат да. Ушул булдан кийин эми сизге суроо бергим келип атат. Ушул жалпы легионерлердин сапаты кандай болуп жатат? Барган сайын күчтүү оюнчулар дагы биздин чемпионатка кызыгып келип жаткандай элестик калтырып атат да. Сапат оюнчулар көрүнүп эле жатат. Азыркы убакта Рикельме гол киргизген, активдүү ойноп, өзү вингер экен, флангда мурун ойночу. Анан Талышты алмаштырып, мына өзүнүн голу менен 3 очко, 3 упай командага алып атат. Ар бир команданын ичинде жакшы оюнчулар бар. Айтып кетсек, Ошмуда да сол жакта ойногон 18 номер бразилец ойнойт экен. Ричард Ромарио да система жактан жанакы баягы топ менен алып чабуулду жасаган жакшы оюнчу экен. Ар бир жакта айтып кетсек, жакшы оюнчулар бар да. Алайда үчөөнү айтсам болот. Бул деген артта ойногон центр защитник. Бул деген Андижанда 2024-23 капитандыкты алып, Суперлигада ойночу, азыр Алайда ойноп атат. Эки азербайжанец, Азербайжандын U20-да ойношкон, молодежный сборна, олимпийский жакшы сапаттуу оюнчуларды алыптыр да. Ошонтон айтып кетсек, Дордойдасак Лобов, Козленко, центральный защитниктер. Талантта деле жана Мунир, да. Сапаттуу оюнчулар жакшы келип атат. Көзгө учурайт да. Билбеген киши эле баягы телевизордо футбол көрсө, бул ким экен, бразилец экен, жакшы ойнойт экен деп айтса болот да. Бирок бунун бир чети бар болуп атпайбы? Сапаттуу канчалык легионер келген менен, бирок өзүбүздүн оюнчуларыбыз көбүнчө запаста отуруп калат дегендей. Бирок өздөрүнүн дагы албетте көз каранды, анткени ал легионерлерди көрүп өзүнүн чеберчилигин өстүрүш керек деген маселе жаралат да. Туура айтасыз да, бизде эле ошондой ой болгон. Биздин кыргыз оюнчуларыбыз ойнобой калат деп, бирок практикага карасак, Казакстанда деле ушундай практика иностранецтер келип атат. Өзбекстандарды карасак, башка өлкөлөрдө, Сауд Арабияны карасак, Европадан баягы звездалар келип атат. Бирок ошолорду может көрүп, ошо баягы кызырынып, если заменада отуруп калса, ошо ойнош керек, өзүн көрсөтүш керек.
жөн эле 11 кишинин арасында место жок азыр. Ар бир кыргыз бала азыр өзүнөн көрсөтүп 11 кишиге түшүш керек да составга. Бул чындыгында жакшы го. Мисалы үчүн табигый атаандаштык канчалык күчтүү болсо, ошончолук бат өсөт. Анткени эгерде башкалар келип, биздин оюнчулар алмашууда калып калат десек, алар чыкса, алар кимдер менен атаандашат да. Алар биздин кандай кылсак деле оюн талаасында биздин ордубуз бар, демек биз чыгабыз деп, анда тескерисинче деградация болуп кетмек да. Ошондуктан канчалык күчтүү атаандаштар келсе, албетте биздин өзүбүздүн жергиликтүү оюнчулар ошончолук бат өнүгөт, бат өсөт. Ансыз деле 4 команда кошулганда канча деп эсептеп атты эле 100дөн көп жаңы оюнчу керек болчу. Кыргызстандын ички ресурсу сапатты жоготпой ошончо оюнчуну алып чыкканга менин оюмча даяр эмес болчу да. Ошондуктан менин оюмча мындай ойлонулуп, аягында ушундай туура чечимге келген болуш керек. Көбүрөөк легионерлерге уруксат берилди дегендей, алар баары келип, эң башкысы чемпионат кызыктуу болсо, ошолорду көрүп биздин оюнчулар албетте кийинки убакыт өткөн сайын демек өзүнүн ордун издеп башташат. Жана улуттук курама команданын дагы деңгээли жакшы болот деп айтсак болот. Жана урматтуу көрөрмандар, ошондой эле биз Абдыш ата, демек Абдыш ата менен Ошунбеттешин бир сыйра талкуулап өттүк. Ал эми кийинки оюнга келе турган болсок, Талант менен Нефчи командалары Талант негизинен башында жакшы баштаган болчу, бирок андан кийин упайларын жоготуп баштаган. Ошол эле Нефчи дагы быйылкы сезондо негизинен алардын амбициясы чемпиондук үчүн күрөшө турган, титул үчүн күрөшө турган команда. Бирок алар дагы ушул 5-турдун астында турнир тизмеде бир ортолук бөлүктөргө жайгашып калган болчу. Андыктан мен ойлоп жаткан 5-турдагы 5-турдун көркү боло турган беттештердин бири ушул Талант менен Нефчинин ортосунда болот го деп. Иш жүзүндө кандай болду? Азыр оюнду көрөлү, андан кийин талкуулайбыз. Эки жолу, эки ирет Талант командасы албеттешин алдыга чыккан, бирок Дордой оюндун аягында кырк жаңырды. Комбинация орун алабы же? Сүкөналиев көтөрүлгөн топ. Копту Абдыкаимов. Борбор бөлүккө. Сулейман Жумабеков колго тийди. Ооба, колго тийди. Туура. Колго тийген Азбек Алымбековго пас берген. Сулейман Жумабеков шашылган жок. Сулейман Жумабеков сокку жана гол! Бул тирешүүдө Сулейман Жумабеков жеңүүчү болуп чыкты. Бир рет баамдасак болот, Жумабеков сокку узаткан, Козлов туура багытты тандаган. Нурмухамат Ташпулатов алдыны көздөй. Талантта жакшы перспективдүү чабуул. Айбек Сүкөналиев бар. Колго тийди го. Көрбөй калды го калыс. Баамда өтөлү, мына алдыны көздөй чыгарылган пас. Бул жактан Айбек Сүкөналиевге пас берилген. Колго тийген. Валерий Мурзаковдун колуна тийген. Нефчи чабууда, Айпанча көтөрүлгөн топ, соккуга мүмкүнчүлүк бар. Эми гана сокку гол! Дастанбек Токтосунов эсеп сан теңеп жатат. Талант командасы эсеп сан сактай алган жок. Жап-жалгыз калган. Жападан жалгыз калган Дастан Токтосунов жок, бурчтан чыгарып берип орун албайт. Болду. Урматтуу телөөчүлөр, ышкыр чаңырат. Бүгүнкү беттеш тең чыгуу менен аяктады. Эмне дейбиз? Ошентип Талант менен Нефчи упайларды бөлүшүп кетти бул оюнда. Чындыгында компромиссиз оюн боло тургандай деле көп байкалган жок. Эки тараптын колдон келген аракетин кылган менен менин оюмча мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болду. Бир эсебинде тең чыкканы негизи эле ушул Талант, Нефчи булар быйылкы сезондо амбициялары жакшыраак да, мындан өйдөрөөк болушу керек. Байгелүү орундарга жок дегенде үчтүккө киргенге мисалы үчүн аракет кыла турган жок эле дегенде Нефчи. Талант эми менин оюмча өздөрүнүн стадионун күтүп атышат. Канчадан бери ошол өз үйүндөгү оюндарын башка жактарда өткөрүп, мүмкүн ошол аларга стабилдүүлүк бербей жатабы. Ал эми бул оюндун өзүндө кандай болду? Эки клуб жөнүндө эмне айта аласыз? Биринчиден инфраструктура стабилдүүлүк болбой жатканы. Азыр карап көрсөңөр, биринчиден 4-местедага чейин ар биринин инфраструктурасы эч жактан бери бар болчу. Эң жакшы инфраструктуралар бар, система менеджменти жакшы. Азыркы
таланттыкы мына азыр полесы жакшы эле салынып калды. Менин оюмча канча жылдан бери талант бир оюнду жакшы көрсөтөт, жакшы оюн көрсөтөт, экинчисинде кичине эме кандай десем характерин көрсөтө албайт да. Менин оюмча бир стабилдүүлүк жетишпей атат деп ойлойм. Бирок Нефчи менен талантты салыштырсаң экөө бир деңгээлде эле турат деп ойлойм. Анткени биякта талант өзү мындай физикалык жактан, тактикалык жактан күчтүү болсо, Нефчине карасак бираз кандай тажрыйбалуу оюнчулар бар. Там Манас Карипов, Дүйшөбеков, кыргыз мындай тажрыйбалуу оюнчулар бар да. Жакшы да тренер келиптир, Өзбекстан тажрыйбалуу. Аны мындай салыштырып көрсөң тең эле бири эме болду деп ойлойм. Кандай десем, мыйзам ченемде эле нерсе. мыйзам ченемде эле болду деп ойлойм да. Бөлүшүп алганыч бул пайда. Эми мына ошол талант мисалы үчүн өзүнүн стадионуна келип алгандан кийин ошол өз үйүнүн кадимкидей аурасы, атмосферасы, өз күйөрмандары алга сүрөп баштаса же дайыма бир оюн талаасында ойносо ошол ийгилик болобу? Мисалы үчүн сиз өтө баса белгилеп жакшы айттыңыз да, ошол эле азыр биринчиде бара жаткан Алай, Мурас Юнайтед, Дордой, андан сырткары Абдыш ата, алардыкы чындыгында мындай маселе жок. Бул бир эле же оюнга эле, андан сырткары машыгууларды дагы өткөрүш керек болот. Ошол түздөн түз результатка өзүнүн жыйынтыгын береби? Жыйынтыгын берет, анткени эме кандай десем, күйөрмандар жана болельщиктер келип ар бир балага күч дем берип турат. Экинчиден өзүңдүн үйүңдө тренировка кылып турсаң, кичине убакытта көбүрөөк болот. Автобуска кетирбейсиң ысыкта, чаңда, мындай кандай десем, жакшы абалда тренировканы өткөрөсүң да. Үчүнчүдө бул деген кандай десем, үй дегендей да, үйдө. Анын баары футболдо мелочей не бывает дейт. Ар бир кичинекей фактор, кичинекей деталь влияет результатка, кичине өзүнүн таасирин берет деп мен ойлойм. Кайсы стадиондо эле жана жазылып турчу эле, тозокко кош келипсиң деп жана коноктогу оюнчулар стадионго чыгаарда ошондой жазылып турат го, Фенербахче эле. Түркиялык клуб Ошол сыяктуу же болбосо бул Энфилд деп жазылып турат, мисалы үчүн тиги Ливерпулдукунда ошол сыяктуу. Дортмундтун мисалы үчүн стадионунда ойногон айтышат да, коноктор үчүн ушул стадионго барганда ойногон кыйын депчи. Или Ливерпулду алсак, жана өрүм менен жана роликтер чыгып калбадыбы? Арсеналдын тренери тренировкада ошо музыканы коюп тренировка өткөргөндө, момундай музыка менен, момундай поддержка менен силер ойнойсуңар деп, анан ошо барып ойношту да. 3 очко алышты бирок. Оюнчуларды көндүрүп аткан экен да, ошого. Ошого жүрөккө тийген эмеси бар го. We are alone деген. Мындай лирикалык ыргы өзүнчө. Ошо жүрөккө тийет да, ар бир соперникке да жүрөгүн тийиши мүмкүн. Концентрациясын бир асын алып коет да. Бул беттеште мына талант жеңилүү сериясын токтотуп, бир упай болсо дагы ала алды. Бирок Нефчи көбүрөөк кубанды болуш керек, себеби дегенде 93-мүнөттө киргизип жатат. Бул эми мүнөзүн дагы кабар берет. Нефчини билебиз, мурдаттан бери эле мүнөзү бар команда, акыр аягына чейин ойнойт. Жана адилеттүү эле эки команда бирден упай алышты. Жана биз кийинки беттешке сапарыбызды улай берели. 5-чи турда Бишкек шаарында дагы бир оюн орун алды. Анда Азия-Гол командасы менен Дордой беттеши. Беттеш бул оюндагы бул турдун эң кызыктуу оюндарынын бири болду. Жана жалпы 3 гол кирди. Ошондой эле кызыл айып кагазы бар. Жана бул беттештеги азыр урунтуу учурларын чогуу көрөлү. Владислав Каблянский, 9-чу Эрнас Абилов, 14-чү Адил Кадыржанов, 15-чи Юрий Синицкий, 17-чи капталдарда Канат Мырзабеков, Кылычбек кызы Адинай жардам берет, жана резервде калыс уртунан жылмайуу гана. Жана ортоңку бөлүктөн Малле Мырзахматовго каршы азыр Алексей Лобов. Азыр кайталоодон карап көрөлүчү, азыр балким VAR дагы көрүнүп калышы мүмкүн ооба. Дал ошондо бир канча мүнөт пауза болууда. Жана Лобов бүгүнкү беттештин анти каарманына айланып калышы толук мүмкүн азыр. Сары айып кагазы жокко чыгарылды. Кызыл айып кагазы. Алексей Лобов дагы эч кандай тартышып
Каримовдун чыгарып берүүсү бар, өтө кооптуу. Бурштан чечимин күтүп жатат. Чечимди күтөбүз азыр. Пенальти. Абдыкадыров азыр пенальти. Сокку бар жана гол. Паненко сыяктуу стилде жана Шаршенбеков койсок туура болот. Же болбосо. Мыржага пас жана сокку гол. Дордой командасы кантип эсеп самдарын төгүп кетти бул жерден. Кабылянский Владислав. Узатылган соккун азыр көрбөй калгандай. Ооба, дал ошондой. Набиевдин артында жашылган сокку. Мерктин чыгарып берүүсү, алыскы бурчка. Сокку жана гол. Офсайд жокпу? Жок. Владислав Кабылянскийден дубль. Эмне деген керемет жана соңку мүнөттө мына ошентип суроолор жаралат албетте. Кабылянскийди кантип унутуп калышты. Жана финалдык кышкырык Дордой командасы мына ошентип 2-1 эсебинде. Бул беттеште дагы кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Дагы бир тенденцияны айтып кетели. 5 тур өттү жана ар бир турда кызыл айыпсыз өтпөй жатат. Бул 5-чи турда дагы 2 кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Биринчиси мына дал ушул беттеште, кийинки кызыл айып кагаз тууралуу дагы кийинки оюндарда дагы айтабыз. Бул жерден жана сиз жаңы эле айтып кетпедиңизби? Оюнчулар мына топ үчүн күрөштө бутун тике салып атат да. Карасак, башка кызыл оюндарда да карасак, ошол эле кызыл бутун тике койгон үчүн кызыл айып кагаз көрсөтүлөт. Муну футболчулар дагы үйрөтүш керекпи же кандай? Жакшы тема неме тийдиңер, ушуну айтып кетет элем. Мен муну эч мурунтан бери эле көрүп жаткам, анткени Англияда, башка мындай топ клубтарда уже акырын-акырындан подкат деп коет, топту тик койгонго акырын-акырын жоголо баштады. Анткени бул мындай рискованный болуп атат да. Анткени кызыл кагаз алып келип атат, штрафной же пенальти болуп калып атат. Мисалы алып кетсек, биздин Азияда 2 кызыл карточкабыз. Азия кубогундабы? Азия кубогунда 2 кызыл, 3 кызыл кагаз. Айзар Ахматов алган болчу. Айзар Ахматов бутун тажы койгон. Сауд Арабиясында 2 кызыл айып кагаз, бир беттеште 2 кызыл айып кагаз. 2 эме алып атат да, то есть бул жерден ошо подкат влиять этет. Акырын-акырындан мен оюмча азыркы мына уже карточкалар көп болуп атат, 3 очко команда жоготуп жатышат, тренерлерден уже уга башташат. Муну кылба, подкатты бул зонадан кылба, бул зонада кылба, концентрация болгула. Например, азыр бул жерде 7-чи мүнөттө жөнөкөй эле жерден ортоңку бөлүк болчу. Ортоңку бөлүктө Лобов просто бутун тик коюп топту алам деди да. Ошол жерден анан уже кызыл карточка алып кетти. Мен оюмча ал уже эмки оюндарда бул оюнчу мындайды кылбайт. Анткени ушу VAR системасы футболубузду бир аз өзгөртүп атат. Кичине таза ойнош керек деп. Ушул система анан биздин оюнчуларыбызды оюнду түз алып барганга эметтирет, воспитывать этет. Анан уже сборныйда Кудайым буйрса, курама командабызда жанакынтип 10 же 9 аста калып калбайбыз деп үмүтүбүз бар. Ушу VARдын күчү бизге катуу влиять этет. Ошол биздин чемпионатыбыз өзү физикага басым жасап топ үчүн күрөштөр көп да. Андыктан ушул эпизоддор болуп калып атат. Ошол эпизод болуп пенальти көрүп атабыз. Ар бир оюнда. Пенальти, кызыл айып кагаз, ошонун баардыгы таасир этип жатат. Таасир этип жатат. Мунун да эки жагы бар да. Бир жагынан ушундай орой кагылышуулар көбүрөөк. Экинчи жагынан тыныгуулар да өтө көп да. Мисалы үчүн ошол тыныгуулар азыраак болсун, оюндун убактысы көбүрөөк болсун десе, кагылышуулар да көп болчу да. Эми сиз айткандай, да ошол VAR келип, эң башкысы таза ойнош керек, бирок калыстар деле көп ышкырбай, оюндун өзүнүн убактысы көбүрөөк болсун деп бара-бара, анткени көрөрмандар үчүн тыныгууларга караганда оюндун болуп турганы жакшы да. Эми бул бир жагы болду, жанагы азыр
кантип сары кагаз алып, кызыл кагаз алып калганы жана эмненин негизинде. Ал эми Абдыш ата бир оюнчуга ошол алгачкы мүнөттөрдөн эле аз болуп туруп, анан жеңип кетпеди. Бул оюн тууралуу кандай айтасыз да? Бул кантип жеңип кетти? Эмне болду? Дордой деп. Биринчиден азыр бир кошуп кетейин. Туура айтасыз, интенсив бир түшүп баратат да. Менин оюмча, мен ушу айтып кетерим, өзүм оюмду калсарга бир 10 мүнөт, 15 мүнөт кошуш керек. Анткени мен уже ар бир оюнду анализдейм. Биринчи мүнөттөн 90 мүнөткө чейин өтө төмөн поледагы оюн жүрүшү минутасы төмөн түшүп кетти да. Орточо канча болуп атат ошолор? Орточо азыр 1 саатка жетеби? бир саатка жок. 1 саат силер тиги эмен айтып атасыз го, тиги английский премьер лиганы. Биздики 50 максимум да, 50 мүнөт, 50 максимум болот да. Бирок биринчи таймда ошондой эле болуп атпайбы? Биринчи таймда 6-7 мүнөт кошот, анан экинчи тайм бүтөрдө да 5-6 ошондо 10 мүнөттөй болуп калып атат же? Жок, мен оюмча биринчи таймда 10 мүнөт кошуш керек, экинчи таймда 10 мүнөт кошуш керек деп ойлойм да. Анткени биз канча оюн көрдүңөр? Бир игроктун немесин кармадыбы же кармаган жокпу мындай судороги? Булчуңдар. Мен көрө элекмин. Сиз көрдүңүзбү? Мен көрсөм, мен айтсам азыр 60 мүнөттө эле кармап баштагандарды айтам, көрдүм. Кээ бир оюндарда ошондой болуп калат. Кээ бир оюнчулар балким оюнчу даяр эмес. Оюнчу даяр эмес. Менин оюмча кошуш керек да, кичине зрелище кошуш керек. Анткени мында карап көрсөк, баягы башка өлкөлөрдө, Европада бардыгы киргизгенде же чемпионат Европа мира билесиңерби? 10-12 биз таң калчубуз го, 12 мүнөт кошту, 15 мүнөт. Дүйнө чемпионатында ошондой болду. Пример көрсөтүштү, потому что алар уже санап баштады секунда берен. Токтотуп аутка кетти, эмеге кетти, анан ошентип общее времяны карасак, действительно аз экен да. Зрелищеси, футболдун зрелищеси түшүп калбасын деп, анан ошончо время кошуп атышат. Убакыт кошуп атышат. Дордойдун утуп кеткенин кандай баалайсыз? Дордойдун утуп кеткени бул жерде өтө кызык болду. Анткени 6-мүнөттө эле Дордой 10 киши калды. Мен башында эле айтып кеткендей, Дордойдо кичине жакшы тажрыйбалуу оюнчулар да болуптур. Лобовду айтып кетсек, Любянский азыр 2 гол киргизип кетти. Жөн биринчи жерде сонун гол киргизди. Мындай индивидуалдык сол буту менен, чеберчилиги менен киргизип кетти. Анан оюндун аягында да жөн эле аякка чуркаган жок да, аякка спринт жасады. 20 метрдик спринт жасап туруп, ошол жерден жалгыз кирип, линия защитадан тешип туруп, анан киргизип кетти да. Бул деген тажрыйбалуу эң бийик даражадагы оюнчу деп ойлойм. Дагы карап көрсөк, Италиядан да келди, жанакы африканский кара сурамал коргоочу. Жакшы эме уровендеги оюнчулар да болуптур да. Анан 10 калса деле баягы биригип ошо 11 кишини против 11 киши ойноп 2 очко алды деп ойлойм да. Азия голду алсак эми оюнчулары кыргыз балдардан топтолуптур, тажрыйбалуу балдар бар. Бирок эми менин оюмча баягы жаңы келген командалар баарына деген убакыт керек. Азия голго, Өзгөнгө, Бишкек Ситиге, анткени алар өзүлөрүнүн системасын кура элек, менеджмент кура элек, полясы жок жүрүшөт, штабтары, медицина, кантип оюнчулар бастан алат, кайсы жерде жашап жүрүшөт, өзүнүн ички проблемаларын билбесе. Мен билип атам, азыр көп эле проблемалар болот, анан ошо оюндан да кыйналып атышат да. Бирок ошолорду колдоп, азыр убакыт керек. Алар өзлөрү калыбына келип, өзүнүн инфраструктурасы, өзүнүн полясы болсо, Кудайым буйрса астында биз өтө мындай сиз айтып кеткен тактикалык, мындай комбинационный футбол уже көрө баштайбыз. Чындыгында бул беттеште Дордой мени да таң калтырды. Мына ушундай чемпиондук мүнөз деп мына ушуну айтса болот да. 10 оюнчу менен, демек бул дагы быйылкы сезондогу канчалык алыска бара алат экендигин көрсөтүп койду, өзүнүн күчүн көрсөтүп койду. Оюнчулар мүнөзүн көрсөтүп койду. 6-мүнөттө эле кызыл айып кагазын 10 оюнчу менен ойноо өтө оорду, 11 оюнчуга карата. Ислам Ахмедов дагы оюн жүрүшүндө Азия голго эми Дордой кызыл айып кагазынан кийин алгандан кийин экинчи номурда ойноп калды да, анан топ көзөмөлдөгү берип койгондо Азия гол бир аз кыйналып калды. Позициондук чабуулда. Ошол жагынан оорчулук бар экен бир аз. Ошо адис катары айтсаңыз да, кандай болот ошондо? Коргонууга даярданып келген команда ошондо жана чабуулга чыгыш керек болуп калды. Бул пландан чыгыш керек болуп калды ошондо. Эми футболдо билесиңер да, кимдер айткан, орусча айткандай, легче защищаться, чем атаковать.
То есть ona калса сиз айткандай оборонага түшүп калсы, тажрыйбалуу оюнчулар менен баягы контратакага ойношду да. Анан бул кандай десем, мен деле 10 оюнчум калса мен баягы утулуп калбайын деп артып отурам. Экинчи зонага же биринчи зонага анан күтөм өзүмдүн моментимди. Мына ушундай бул беттеште ушул Владислав Кобылянский дагы бир мыкты легионер экенин көрүп алдык. Жалпы бул беттеште дубль жасап, 4 гол менен бомбардирлик сапта дагы биринчи орунга чыгып кетти. Чабуулчу эмес, жарым коргоочу. Пенальти дагы эмес, оюн жүрүшүнө киришти да. Бул жагынан дагы албетте көзгө алынар оюнчулардын бири болуп жатат. Мына ушундай бул беттеш ушул оюн ушундай жыйынтык менен жыйынтыкталды. Кийинки оюнга анда өтөрөлү. Мына кийинки беттеште ушунда Өзгөн менен Илбирсте. Азыр эсиңиздерге салып өтөлү. Өзгөн ушул дебютант командалардын арасынан жакшыраак баратат. Ал эми Илбирс деле мурда команда болгон менен иш жүзүндө Илбирске деле жаңы курам келди. Андыктан бирок ошого карабастан Илбирс жаш 2008-2007 жылкы төрөлгөндөр негизинен мындай өзөгүн түзгөн оюнчулар. Бирок ошого карабастан алар жакшы сонун упай чогултуп келе жатышат да. Андыктан ушул жаш оюнчулар менен дебютант команданын ортосунан мен дагы өзгөчө кызыктуу оюнду күткөн болчумун. Мына ошол оюнду азыр эсиңиздерге салып алалы, андан кийин сөз кылабыз. Кудай буюрса жакынкы арада бүтүп кала турган болсо анда биз Өзгөндөн дагы дал ушундай керемет футболдорду көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Кызматыңыздарда мен Актилек Акылбек уулу 90 минутта болом, урматтуу көрүүчүлөр. Вар системасы кызматка келет. Башкы касын ышкырыгы жаңырды дегенче пас бериш керек болчу. Өзү кайрадан топту сактап кала алды. Алыстан сокку! Кокту. Топ жоготу. Эреже бозулду жана Сарайып кагас. Мындай кадамга урбай эле койгондугу жакшы беле. Караңыздар. Калсын ышкырыгы жаңырды. Жана Сарайып кагас жокко чыкты жана кызыл айып кагас, урматтуу көрүүчүлөр. Айпанча чыгарылган пас жана Улан Сулаймановдон баш менен сокку дарбазанын устунда тийгендигин көрүп жатабыз. Жана чабуулда эреже бузуу, копол эреже бузуу жана жыйынтыгында Сарайып кагас. Капталдан Нургелди. Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн демек упайларды тең бөлүп алды десем болот, 1-1 упайдан. Ошентип бул 5-турдагы голсуз жыйынтыкталган жалгыз оюн болду. Дал ушул Өзгөн менен Илбирс командалары эң башкысы экөө тең жок дегенде бирден упайга ээ болду. Бирок буга чейинки оюндарына карап Өзгөн дагы ушул учурда Илбирс демек бир топ өзүн жакшы көрсөтүп келе жаткандыктан мүмкүн Өзгөн дагы жеңишке ойнойбу деген ой бар болчу. Бирок бир жагынан Илбирс конокто ойноду. Ошол эле Курманбек стадионунда Өзгөн өз үйүндө деп айткан менен Өзгөн үчүн деле бул демек конок болуп башка стадион болуп эсептелет мына Жалал Абад шаарында. Бирок ал жакта оюн талаасы негизинен жакшы, сапаттуу оюнду ишке ашырганга оюн талаасы толук мүмкүнчүлүк берет да. Бул жакта эмне себептен 0-0 болуп калды, кандай баа бересиз? Эми биринчи командаларды талдап кетели. Өзгөн бул жаңы команда. Мындай карап көрсөк жакшы эле команда экен, жакшы чогулуптур оюнчуларды карасак. Илбирсти карасак бул проект 2007 жылкы балдар ойнойт. Анан жакшы бир 3-4-5 чоң тажрыйбалуу оюнчулар кошулуптур. Кандай десем, таң калыштуу оюндарды көрсөтүп атат. Уже карасак, таблицаны карасак, булар 5-6 местеде азыр астыда жүрүшөт да. Бул эмне көрүнүш деп айтсак болот. Штаб Нурбек мырза өзүнүн штабы менен жакшы жумуш алып барышат. Астагы каларып кеткен жакшылап ойной берсин. Ушу эми 0-0 болгондо мен сразу айтып кетебиз. Жаңы курулган командада баягы чабуулчуда баягы динамикалык же комбинационный футбол жасаш убакыт керек.
анткени өзгөнүн командасынын кичине оорчулук болбош керек деп ойлойм. Элбирс болсо өзүнүн коргонуу зонасына туруп контратака менен чабуул менен кичине кандай десем обострять этип атты да. Ушундай деп ойлойм. Сиз туура айтып кетесиз. Пока өзүнүн немеси жок, полясы жок. Бирок Жалалабад эмес, Жалалабадка чейин барыш керек. Тоже инфраструктура кичине таасир этет да. Буюрса көрөрмандардын эсине салып өтөлү, Өзгөндө да стадион курулуп атат. Ал дагы буюрса жакында демек быйылкы жылы ал курулуп бүтүшү керек. Андан сырткары маалымат катары айтып өтөлү, жакында ушул апрель айында Таланттын 5 күнгөйдөгү стадиону ачылат. Жана Барстыкы июнь айларында Ысык көлдөгү Каракулдогу стадиондагы ачылышы күтүлүп жатат. Ушул сыяктуу дагы бир топ стадиондор бүтүп, жанагындай КПЛ командалар өздөрүнүн стадиондоруна ээ боло берет. Азыр легионерлер да көп болду, аны менен бирге башка өлкөдөн келген маштоочулар да көп болуп атпайбы? Ошол кандай таасир этет жергиликтүү адистерге? Өзүбүздүн маштоочулар дагы өзүн көрсөтөм деп кошумча мотивация алышат болуш керек. Мындай санап кетсек, азыр 14 командада 8 башка чет келген тажик машыктыруучулар экен, 6 болсо Кыргызстандан экен. Эми өзүм болсо 2019-дан 22-жылга чейин машыктыруучуларды окутуу кызматында иштеп келгем, өзүм инструктор болуп. Ал жерден көргөм. Кандай десем, көбүнчө биздин машыктыруучуларыбыз мындай десем, зона комфортто турушат да. Баягы мага бушу жумушум жетиштүү, жака барбайм, биякта эле калам, ушул акча зарплатага мага жагат дегенче. Менин оюмча убакыт керек. Жаш машыктыруучулар баягы амбициясы менен бизде аз. Издениш керек да аларда. Аларды изденип, аларда күн сайын өзүн өнүктүрүш керек да. Тренер деген бул деген кандай машыктыруучу поледе эле свисток кармаган эмес. Бул деген менеджер. Көптөгөн нерселерди чечиш керек. Ошол эле өзүнүн штабын, ошол эле медицина, ошол эле өзүнүн жетекчилери менен сүйлөшүү, ошо жетекчилери муну кылыш керек, муну алыш керек деп доказывать этиш керек. Ошол эле иностранецтер келип атат. Алар менен кантип сөз алып барышат, коммуникация керек. Өзү да английский билиш керек, орусча да билиш керек, түшүнүш керек, психология жактан да керек. Элестетке канча деген эме тажрыйба керек да. Аны биз машыктыруучулар күндө өнүктүрүп туруш керек. Ошон үчүн го дейм, Англияда мисалы үчүн тренер деп айтпайт, ал жакта менеджер деп айтышат. Менеджер деп айтышат. Ошо машыктыруучу дегени бир жагынан ошол менеджер кыла турган жумуштун баарын билиши керек деп айтсак болот да. Анан эми сөз келип калды, сурагым келет. Качан биз ушул биздин машыктыруучулар экспортко чыга баштайт да? Мен айтайын дегеним, башка өлкөлөрдүн чемпионаттарында биздин машыктыруучуларга суроо талап качан пайда болот же эмне болгондо ошондой суроо талап пайда болушу керек дегендей. Мен чын эле айтайын, мен дек январда изденип көрдүм. Башка өлкөдөн жумуш. Именно ушул биздин региондон башка эме кандай десем, өлкөгө көп деле кереги жок экенбиз да. Анткени биздин биздин регион, биз Кыргызстан, дагы Тажикстандагы тренерлер башка эмеден жумуш табуубуз оор экен. Высший лигадан же биринчи лигадан. Башка 16, 17, 18 жумушчулар жакшы эле көп эле да. Если лицензияң бар болсо, бирок баягы укканда Кыргызстан каякта баягы таанымал болуп атабыз. Өзбекстан десе, Өзбекстан деп кичине башкача эметкен. Өзбекстандан жана Пахтакор или улуттук кура командасы башка өтө уровеньде турушат да. Мен оюмча убакыт көрсөтүш керек. Анын үчүн биздин улуттук курама командабыз биздин эмебизди көтөрүш керек да. Деңгээлибизди көрсөтүш керек. Клубтарыбыз деңгээлибизди көрсөтүш керек. АФКдан финалды түшүбүз керек, Лига чемпионатына түшүш керек. Ошондо биз машыктыруучуларыбызды Кыргызстан машыктыруучулары башкалар кичине кандай десем бир деңгээлге алып сүйлөшө баштайт деп ойлойм. Демек башка чемпионаттагылар үчүн бул тобокелчилик деп эсептешет экен-де. Жакшы адиспи, жакшы эмес адиспи билбейт. Анткени Кыргызстандын ичинде жүрдү, мындай ири турнирлерде байкаган жокпуз деп.
азырынча демек биздин чемпионатта мисалы үчүн Кыргызстандан башкаруучулар башка жактан результат көрсөтүп баштаса, ошондо артынан чакырып баштайбы. Мисалы үчүн Белоруссияга бирөө кетти, экөө кетти, артынан баары эле ийгилип гол жаратып атпайбы? Ушул сыяктуубу башкаруучуларга деле. Да, башкаруучулар карап көрсөңөр, мына Азиядан, Европада бир да тренер жок. Азиядан, Европада, клубтарда бир да тренер жок. Европадан, Азияда толтура. Бияктан алып Азиядан, конечно, биз аралашып иштеп өтөбүз. Ошо эң башкысы эл аралык аренада өзүн көрсөтүш керек. Мисалы, кубок тутуш керек, эл аралык кубок. Ошондо гана башка эл аралык мамлекеттердин, башка мамлекеттердин көңүлүн бурдура алат турбайбыз анда демек. Ошондо эле ички чемпионатта жүрө бербейм, эми бир дагы адис кеткен жок дебейбиз, эми футзалда бар Нурзан Жетибаев. Жакында барып келбеди Орусиянан. Эми бул эми Суперлига, эми ушул мен дагы ушул көптөн күтүп жүргөн нерсе биздин баштыруучуларыбыз башка чемпионаттын даамын татып келсе деген бар. Өзүбүздүн футболчуларыбыз менен гана эмес, баштыруучуларыбыз дагы өнүксө, андан ары өссө деген тилектер бар албетте. Мына ушул беттеш тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Бул турдагы экинчи тең чыгуу болду. Андан кийинки беттешке сапарыбызды уланта берели. Анда Кара Балта шаарында 5-турдук беттештер уланды. Анда жергиликтүү Кыргыз Алтын командасы Барсты кабыл алды. Өтөйүнү 71-чи дарбазада Марсель Исламкулов, 2-чи Валерий Кичин, команда капитаны, 7-чи Арген Жуматаев, 8-чи Вар калысы Нурзатбек Абдыкадыров, эми Вар калысынын жардамчысы Шамил Ора. Сардарбеков элди ардын чыгарып берүүсү, сокку жана гол! Эч кандай офсайд жок бул жерде. Евгений Чумак, мына ошентип Кыргыз Алтын командасы эсеп сандарын ачты. Жибаев. Чумакты азыр кармай алышкан эмес. Марсель Исламкулов дагы жардамга келген жок. Мына ошентип эч кандай офсайд жок ооба. Марсель Исламкулов топко ойносо болот болчу экен. Аргентин көтөрүп берүүсү. Айпанчын ичине бул жерден коптоп ал сокку жана гол. Барсы командасы мына ошентип 1 мүнөт өтпөстөн экинчи бөлүктө эсеп сандарын алган экен. Мурзаев балким мына ошол бул жерде Кыргыз Алтын коргоочусу ойноптур. Кичинден Айпанчанын ичине пасы Мурзаев, сокку жана гол. Мирлан Мурзаев мына ошентип быйылкы сезондогу алгачкы голун жаратууда өтө эмоционалдуу түрдө кубанычын көрсөтүп жатат. Командасын алдыга чыгарды. Эч кандай офсайд жок. Чыныгы борбордук чабуучу кызматын Валерий Кичинге голдук пасты дагы жазсак болот. Бирок топ коргоочуга деп. Эми бул таанымал сальто. Мурзаевке таандык. Жок, топко жете алган жок. Фархат Мусабеков эки оюнчунун ортосунан чыгып барды. Мусабековдон пас, Жыгалбек уулу сокку бар жана гол. Кайрат Жыгалбек уулу жана Фархат Мусабеков байламтасы эми гана иштеди өңдөнөт максималдуу түрдө. Аткарып койду. Эч кандай офсайд жок экен. Эсеп сандары 3-1. Чеберчилик. Андан башка сөз жок. Ордуна турду жана башкы калыстын финалдык кычкырыгы жаңырат. Барс Кыргыз Алтын эсеп сандары 3-1. Мына ошентип бул беттеш 3-1 эсебинде Барс командасынын жеңиши менен аяктады. Мен байкаган нерселерди айтып өтөйүн. Бул Кара Балта шаарындагы оюн талаасы өлкөбүздөгү эң мыкты сапаттагы оюн талаасы болуп калганынан көркүнө чыгыптыр. Чөптүн өсүшү жана сугарылганы бардыгы комбинациялык футболго өтө таасирин берди. Ошондой эле Кыргыз Алтын эсеп сандарын ачканы менен Барс командасы үчүн бул беттеш дагы оңой болгон жок. 3-1 эсеби болгон менен жана Мирлан Мурзаевдин эмоционалдык кубанычын көрүшү менен байкаганча Барс командасы да упай жоготкондон чарчаган окшойт. Жеңишти алып келген экинчи гол болду да
жеңилип жатканда жеңип башташты да өтө кубанды. Мына Барс командасы дагы керексиз упай жоготуулардан чарчаптыр. Мына ошентип калган мүнөттөрдө эми жөн гана чеберчилик болуп калды. Фархат менен Кайраттын Ал болсо Кыргыз алтын чабуулга аттанды да алдыда боштук калып калды. Фархат Мусабеков менен Жыргалбек уулу көпчүлүк көрөрмандар да күтсө керек ошондой оюндо комбинациялык футболу даана чеберчилиги көрсөтүлүп кетти да. Сиз кандай пикирде калдыңыз? Эми биринчи командаларды талдап кетели. Эми Барс командасы жаңы эле уюштурулган команда, эң кандай тажрыйбалуу кыргызстандык оюнчуларды алынган. Биздин курама команданын капитаны ойнойт, лидери бар. Улуу урматтуу биздин Александр Сергеевич Крестининиз аякта тренер. Башынан баары күтүп атса эле баягы биринчи месяга туруп калат депчи. Бирок футболдо башында айтып кеткен эмелер мелочей не бывает. Анткени булардын да эмес инфраструктурасы жок. Табалап жүрүшөт. Баягы көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп жүрүп, бирок аларды ошо кыйынчылыктарды карабай азыркы убакытта 5-6 месте таблицада келишет. Кара балта менен ойногондо мен оюнчу бир жерден сиз айтып кеткендей тажрыйба менен алып кетишти. Ошол эле Мирлан Мырзаевдин голун көрдүк. Сиз айтып кеткендей соло көрдүк. Экинин Фархат менен Кайраттын взаимосвязкасын көрдүк. То есть тажрыйба менен анан сиз айтып кеткендей газону өтө жогорку деңгээлде кара балтаныкы суу менен куюлган. Оюнчулар ал поледо ойногонду билишет, андай поледо. Ошондо өзүнүн максималдык жакшы оюнун Барс ушул оюнда көрсөтө алды. Анан кандай десем 3 гол киргизип, уверен алып кетти да 3 очкону. Кара балта жөнүндө айтып кетсем, сезондо 3-турга чейин жакшы 6 очко менен сезонду жакшылап башташты. Тренери көрүнүп жатат, кичине тажрыйбалуу системаны койду, оюнчуларды алды. Эми бул жерден кичине оор болду, анткени Барс тажрыйбалуу менен, анан баягы опыт менен кичине басынтып 3 очкону алып кетти деп ойлойм. Ушул эле беттеште Кыргыз алтын жеңилип баштады да, ошондо 70-75 мүнөттө физикалык жактан да чарчап калган сыяктуу болуп калды да. Буга эмне таасири? Буга чейинки Ошто 2 беттеш өтүп көрүп келди, конокто экөөнү тең жеңилип калды да. Балким психологиялык, моралдык жактан даяр эмес болуп калды мына ушундай оорчулукка. Эми бул жерден мен көп эле командаларды карап жатам, баягы система коюлса, бул система деген эмне? Оюндун сүрөтү да, жок, система деген эми бул менеджменттики да. Сиз айтып кеткендей, булар штаб ошолор кошулуппу? Машыктыруучулар, медицинский массажисттер болуш керек, эки массажист болуш керек. Жанакы муздак суу болуш керек, лёд эме менен муздак муз менен тренировкадан кийин ошону восстанавливать этиш керек да. Европада деле бир неделе 2-3 оюн ойноп атат го. Алар ошо система бүт баары бар да. То есть ошолорду мен башка командалардын жетекчилерине кайрылып кеттим. Ошолорду карап коюш керек да. Оюнчулар баягы туура эметип атабы, өз калыбына келип атчабы депчи. Мен анан может тренировочный процесс может нагрузка көп болуп кетет, может нагрузка жетпей атат, может балдар баягы профессионалдык отношениясы жакшы болбой атат деген да. Оюндалар эми Ошко учуп келдик, эми Ошко 1 саат эле учуп келебиз, маршруткага отурабыз. Мурункудай эме жок го, 8-9 саат бар. Келип мышцалар забитый, молочко толуп калган, андай проблема жок дегеним да. Ошко 1 эле саатта учуп бересиң. Ошо системаларды акырын-акырын өзгөртө башташ керек, анан футбол өзгөрө баштайт да. Ушундай. Бул жеңиш менен ушул Барс алдыдагы лидерлерге дагы көп алга узатпай бара жатат. Жана эң бир маанилүү жеңиштердин бири болду өңдөнөт. Жана турдун соңку беттеши Азыр кайрылгым келет да. Барс боюнча ушул жерде жана Мирландын өзгөчө эмоционалдуу болгонуначы. Сен азыр айтып кеттиң, ушул жана утулу берип, керексиз упайлар жогото берип, ошондон тажа деп. Мага эмнегедир бир аз башкачараак сезилди ушул нерсе. Эми кара балта Мирлан Мурзаев үчүн баягы кандайдыр деңгээлде өзүгү да. Анан ошол жерде мисалы сен ошол жакта баяндадың, эмне күйөрмандар тараптан провокация болду, же сен кара балтага каршы ойноп атасың деп бир нерсе деди. Андан кийин турнирден кийинки интервьюдан деле байкасам, ушундай эми чет өлкөдөн оюнчулар келип атат деп айтып атат да. Биз деген эми кыргызстандык оюнчубуз, анан анын тарабына бир сөз айтылып, анан гол киргизип туруп, ошол эмоциясын чыгарды окшойт да.
Кимде кандай ой бар? Мында болуп кетсе мен деле оюнчу болсом, баягы бир убакта кереги жок болуп калсам, анан кайра футболго эс алып туруп, анан кайра келип туруп, анан азыр Мирлан 2-3 гол киргизди? Жок, биринчи болду. Жок, 2. Оюндагы экинчи, 2-1 болду ошондо. Жок, өзү Мирлан 2 гол киргизди го 5 эменин ичинде. Буга чейинкилер менин эсимде жок. Бул алгачкысы окшойт Алгачкы Мирлан. Жок, анда мындай эле башка ошончо. эмоциясы болуш керек да. Мен мына киргизем, мен керектүү оюнчумун. Мен оюмда, оюмда мен киргизем, мен оюнчумун, мен еще эмемди бүтө элекмин, карьерам бүтө элек деген эмеси менен, ниети менен эметип болуш керек. Кара балтадагы болельщиктерге эмес. Түшүндүм. Мен даярмын, мен дагы футбол ойнойм дегендей да. Кара балта жылуу кабыл алды Мирлан жылуу Мырзаевди. кабыл алды. Жөн бастырбайт экен, ар бир оюндан кийин сүрөткө түшүп, анан өзүнүн ойногон футболкасын бир жаш балага берди. Жөн калтырган жок, кара балтанын көрмандарын ошо өзү дагы билет, өзү ушул шаарда чоңойгом деп айтып өттү. Анан баары бир Мирлан Мырзаев эми өзүнүн атын кыргыз футболунда жасап койгон, азыркы тапта деле улуттук курама команданын эң мыкты бомбардири да. Андыктан мына ушундай жылуу кабыл алды. Демек, жыйынтыктасам, мыкты оюнчу аталды туурабы ошол оюнда? Ооба, беттештен кийинки дагы мыкты оюнчу болду. Анан биз буга чейин айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн чет элдик машыктыруучулар менен кыргызстандык машыктыруучулар, азыр чет элдиктер көбүрөөк болуп атат. Анан легионерлер менен, чет өлкөдөн келген оюнчулар менен биздин оюнчуларды, бирок дал ушул оюнда, мисалы үчүн ошол эле Фаркат Кайраттардын результат жасаганы, Мирлан Мурзаевдин результат жасаганы, демек анткени башка оюндарда көрүп атпайсызбы? Каблянскийден баштап дагы башкасы легионерлер. Оюндун аба ырайын көбүнчөсү көп оюндарда чет өлкөлүктөр түзүп калып атат да. Бул жерде демек Мирландын ичиндеги эмоциясын да ушул нерселер да биз кыргызстандыктар да кыла алат дегенде окшойт да. Мына ушундай таризде бул беттешти жыйынтыктар эле жана 5-турдун соңку беттеши Бишкек шаарында өттү. Анда Мурас Юнайтеддин базасында Бишкек Сити менен Мурас Юнайтед командасы кездешти. Алардын каршылашы Мурас Юнайтед учурда төмөнкү курам менен майданга чыккан. Дарбазада 12-чи катар саны 9-чу Нурсултан Токтоналиев, 33-чү Игорь Гончар, 44-чү Юрий Мате, 51-чи. Кандай оюн тартуулайт? Кимиси 3 ұпайга жетишет, же болбосо тең салмактуулук орун алып, эки команда тең 1-1 ұпай менен бөлүшөбү. Уланууда Мурас Юнайтед кайрадан айпанча көтөрүлгөн топ, экинчи кабатта күрөш. Кандай кереметтүү сокку! Олег Марчук 89 мүнөттө бүгүнкү беттеште эсеп санын ачып отурат. Келиңиздер, дайыр рет кайтуудан баамды көтөрүлүп, бийик көтөрүлгөн топ, узун бойлуу Олег Марчук дарбазачынын алдынан сокку узатуу. Бул албетте голкипердин катачылыгы. Пас берүүдө Иван Соловьев, андан ары оң канатка Рауль Жалиловго, Айдар Шарипов оң канаттан. Бишкек Ситиде жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Сокку узатыш керек. Сокку! Криштиану да Силва. Жозе Селсу жана стандартка бар. Кагылыш. Болду. Урматтуу тергөөчүлөр, Урмат Байелиевдин ышкырыгы жаңырды. Беттеш жыйынтыкталды, эсеп саны 1-0. Мына бул беттеште Мурас Юнайтед жалгыз голдун негизинде жеңишке ээ болду. Бирок бул соңку беттеш болуп калды да турдун. Мурас Юнайтеддин оюнчулары билип жатканда, бул Алайдагы, Дордойдагы жеңишке жетишкен. Жана эгерде бул беттеште упай жоготсо, артта дагы калып калат да. Бул дагы кошумча жоопкерчилик артабы футболчуларга негизи. Ооба, ар бир оюнчу же машыктыруучу оюндан кийин үйгө келип таблицаны карап, баягы статистика анализи кылат, ар бир эле баягы кандай жумуш болуп атат, кандай болот деп баягы таблицаны жакшы эмесең каганаттандырат да. Моңча позицияда болуп келебиз. Жылды түшүп кетсе карабай деле койсоң болот. Бул катуу мотивация болот. Ар бир спортто или биринчи местага аттанасың, же үчүнчүгө түшүп калайын дейсиң, же бешинчиге кирип калайын дейсиң. А биякта болсо сиз айтып кеткендей үчүнчүгө 3төн түшүп калбайлы деген баягы балдарга, тенниске шкапка мотивация катуу берди. Жана Бишкек Сити бул жеңилиш менен жеңилүү сериясын улантып жатат. Ошондой эле дайыр бир бул беттештеги дайыр жагдайды айтып өтөлү. Бул Мурас Юнайтед футбол базасында жаңылбасам алгачкы беттеш болуш керек быйыл сезондогу. Ушул дагы көп таасирин берип койгон жокпу эки командага. Себеби буга чейин бир дагы беттеш боло элек болчу да.
Эми биринчиден Мурас Юнайтед командасынын бул базасы, Өзүнүн базасы. базасында ошол жакта тренировка кылышат. Биякта кайрасак буларга плюс болушу керек. Бул Ким командасына Бишкек Ситине алар болсо мен эми билбейм кайсы жерде тренировка кылышат. Конечно, бир аз оорчулукту берди деп ойлойм. Анткени Мурас уже бул поледе ойноп билишет кандай кыларын. Анан Мурасты айтып көрсөк, уже 2-3 жылдан бери аттанып кетет. Эмеге биринчи месте алалы депчи. Азыркы ушу чемпионатта менин оюмча бул командаларды чогултуу кандай десем система коюлду да, уже түшүнүштүү, менеджмент түшүнүштүү, кандай оюнчуларды алыш керек, кайсы жакта күчтүү болуш керек, стабилдүүлүк, мындай чемпионский гонкага аттанга команда чогулду деп ойлойм. Анткени жөндөн эле биякта 13 очко алынган жок да, көптөгөн оюнчулар, Кыргызстан оюнчулар Мураста ойноп келишти, ойноп кетишти. Тандалып калган эле оюндар калды. Анан баягы башка өлкөдөн келген оюнчуларды алып келишти да. Демек, трофей негизи утуп жүрөт. Эми буга чейин кубок утуп жүрбөдү эле. Эми ошол чемпионатты да жеңели деп ошого да ориентир кылып, демек курам чогулту. Анан чындыгында коноктогу оюнду өз үйүндө ойноду, алай сыяктуу. Алай дагы бир топ беттештерин ошентип өткөрбөдү эле. Конокто кандай ойнойт экен деп күтүп атканбыз, алай эми коноктон да жеңип кетти да. Чындыгында Мурас Юнайтед өтө стабилдүү бара жатат. Башындагы алгачкы турларда ири эсеп менен утуп аткан. Анан бир сөзү жакты башкы машыктыруучусунун. Эми утпады эң башкысычы. Биздин ушундай оюнубуз сапаты бир аз ушундай начарыраак болгон убакытта 3 упай алып турган бул аябай сонун деп айтты да. Баягы Ким менен оюн болду эле, буга чейин менде хайлайтты көрүп атканда эмеге оюнчулар менен чыгып кучакташып сүйүнүп жүргөн бир эмеси бар, эпизоду бар. Эмеде ойношкон, Жалал-Абадта ойногон последний оюнда. Буга чейинкисинде ошо чыга калып игроктор менен тиги бурчка чейин жүрүп калып айынчанын бурчуна чыгып игроктор менен сүйүнүп атканда. Бул Азия гол менен болгон беттеш болуш керек. Анда тең чыгып аталып, бирок анда гол киришкен, бирок VAR-дан кийин ал гол эсепке алынбай. Ошол эпизодду айтып атсаңыз керек. Анда дагы оор беттеш болду, анда 0-0 болуп. Мында дагы бир гана голду киргизип, барган сайын командалар дагы Мурас Юнайтедке туруштук берип, ар бир беттеш оңой болбой жатат лидерликке деле. Бул беттештер менен 5-туру жыйынтыкталды. Жана турнирлик жадыбалга көз чаптырсак, Алай командасы дагы да болсо 5-0 же болбосо 5 жеңиш менен келе жатат. Максималдуу түрдө упайды ээ болду. 15 упай бар жалпы. Экинчи орунга Мурас Юнайтед көтөрүлдү. Азырынча кошумча статистикасы менен экинчи орунда турат. Ошондой эле Дордой командасы дагы 13 упайга ээ болгон. Экинчи жана үчүнчү орундагы командалар 13 упайдан ээ, жана 4-чү орунда Абдышата көтөрүлдү. 9 упай бар, 3 жеңиш жана 2 жеңил узасын тартып калган. Ошондой эле мына 5-6 орундарда Барс менен Илбирс командасы 8ден упай бар. Турнирлик жадыбалда эле азыр деле билинип калды өңдөнөт. Балким 5 лидер команда мен үчүн балким менин пикиримде ушундай эле болуп калды. Мына ушул 5 фаворит аталган команда акырындан бөлүнүп баштады. Жана калган орундарда Илбирс, Нефчи, Кыргыз Алтын, Талант командалары өзүнчө 4төн 5тен болуп бөлүнүп калган сыяктуу. Ал эми төмөнкү орундарда мына жаңы түзүлгөн командалар тууралуу да айтып өттүк. Бир аз оорчулук албетте, убакыт керек. Өзгөн, Бишкек Сити, Азия Гол, Ошму жана Алга командасын албетте жакынкы күндөрү прогрессти күтөбүз. Жаштар курама командасы чогулган менен булар билебиз канчалык ойной алат, прогресси бар. Андыктан кийинки тур 6-тур 18 апрелде уланмакчы. Ошо кийинки тур тууралуу да кыскача анда анонс айтып өтөлү. 6-тур дагы мына жакында башталат, ошондо 18 апрелде ал орун алмакчы. Кыргыз премьер лигасы расмий түрдө көрсөтүп отурат. Алай Барс бул турдун борбордук беттеши болот өңдү. 6-турдун, андыктан Ош шаарында Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадионго көрөрмандар чакырып кетели. Эң мыкты беттеш орун алган турат. Биринчи орунда турган Алай жана 5-орунда келе жаткан Барс. Бирок Барсты билебиз, улуттук курама команданын оюнчулары бар, курамы күчтүү. Андыктан
турдун эң бир мыкты беттеши болот өңдү. ооба 5-чи орун болсо дагы айрыкча мына акыркы оюнда жана улуттук оюнчу курама команданын өзөгүн түзүп жүргөн оюнчулары өзүн көрсөтпөдүбү? Ошондон кийин Алай менен беттешкенден кийин өзгөчө кызыктуу болуп атат да. Мына ушундай бүгүнкү чыгарылышты дал ушул сөздөр менен жыйынтыктайлы. Бүгүн биз 5-чи турду жыйынтыктадык. Сиздер менен мен Адилет Керимбек уулу жана кесиптешим Эркин Абдуллаев, ошондой эле про категориясындагы маштуруучу мыкты футболдук адис Мирлан Байшбекович Эшенов болду. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.